Agir Kanşırdактын өзгөчөлүгү эң чоң эрдиги деп айтсак болот. Ал убакта кандай болгон? Калмактын үстөмдүгү. Жылына 600 калмак келип, Кыргызстан албан налог жыйнап кетип турган. Ошондо 30 миң койду эле, койдон эле 30 миң беришкен. Жылкыдан андан көп берген да. Демек Кыргыз тапкан ташыганын калмакка жылына берип турган да. Эми ошондо бирок Каншырдак келгенден кийин наоборот ала турган болуп калган. Эми ага жетебиз. Каншырдак кан болгондон кийин биринчи эле жолу 600 калмак келсе, минтип жазып атпайбы? Мал айдоого келген 600 калмактын аттарын тартып алып, аттуу баштуусун орго салып, карапайымдардын ханына бар деп айдап салган экен. Демек жүрөк керек да. Мен төлөбөйм мындан кийин. Мындан кийин төлөбөйм. Бербейм. Кыргыз эл бербейт силерге деген. Эми ошол окуяны түшүнүш үчүн, ошол маалды түшүнүш үчүн Каншырдактан кан боло электен 20 жыл мурун кыргыздар чын эле нарындан, көлдөн, шүйдөн сүрүлүп, жарымы Кисарга кетет, жарымы түштүккө. Андижан, Наманга кетет да. Ошентип бул окуя тарыхта эмне деп айтылат? Бул жай мезгилинде болгон экен. Жайлоого кыргыздар тарап көчүп кеткен да. Тиги жайлоодо, бу жайлоодо чогула албай калган да. Калмактар күтүүсүз капысынан кирип калып, Жамбыр деген баатырды өлтүрүп, анан кийин кыргыздар чегинип, айла жок баарын таштап качкан да. Тарыхта мындай саптар бар. Короосу менен кой калды. Желеси менен бие калды. Матоосу менен төө калды. Тигүлү болду бойдон үй калды. Мөлтүрөгөн ысык көл, кең сары өзөн чүй калды деп. Канча жерден кыргыз сүрүлгөн. Жай мезгилде камы жок, күз келгенде кыргыз кыйналды да. Бул мына Белек Солтоноевдун китеби. Мен муну бир эле сүйлөм окуп берейин, себеби ошол абалда кыргыз кандай оор күндөрдү кечиргенин туюндуруп турат. Белек Солтоноев мынтип жазып атат. Анжиянга кыргыз киргенде көбү шаарга, кыштакка, өзбекке тентип кирип кеткен дейт. Ачарчылык болуп, жаман катындар эгерде өзбектер терезеден ийиктей нан көрсөтсө, эрин таштап тийип кеткен дейт. Жаман катындар. Жакшы катындар балдарын өзбекке сатып, эгерде албаса Сырдарияга ыргытып жиберип, эрине эмчегин эмизип, сен мекенди куткарасың душмандан деп аман сактап калган дейт. Элестетип көрүңүз. Балдарын Сырдарияга ыргытып, сен өлбө, сен ата журтубузду душмандан бошотосуң. Сен өлбөгүн, баланы дагы төрөйм мен деп баланы Сырдарияга ыргыткан, же болбосо бир токоч нанга баласын саткан доорду элестетип көрүңүз. Кыргыз кандай абалга жеткен. Ошондон кийин калмактар жылына жанагындай зор албан алып турганда. Эми Каншырдак салыкты азайтса, калыс болсо, жетим жесирлерден кабар алып турса, аларга кам көрсө, кошоматчылардан арылса, туурабы? Бул эмне деген кам болгон? Булуу кам болгон да бул.